журналист Улкан Дүйшөева балдарын менчик бакчага бергени аргасыз. 2 баласын мамлекеттик бакчага киргизе албагандыктан, жумушка чыгуу зарыл болгондугунан балдары жеке менчик бала бакчада тарбияланууда. Бирок жеке менчик бала бакчасынын төлөмү жаш эне үчүн кымбат. Мүмкүнчүлүгүм болгондо мен мамлекеттик эле бала бакчаларга балдарын бермекмин да. Анткени бир топ бизге баягы материалдык жактан жардам болмок. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө балдардын саны өтө көп, бала бакчаларынын саны аз болгондуктан мамлекеттик ишканада иштегендердин гана балдары алынып, жөнөкөй катардагы үйдө отурган аялдардыкы экинчи кезекте болуп калды да. Ошол себептен бул көйгөй бүгүнкү күндө. Балдарын башка бир себептер менен да мамлекеттик бакчага бере албай жүргөн тургундарыбыз бар. Мен балдарым азыр бакчага барбайт. Биз Карагайда турабыз өзүбүз. Садикке барып ал десең албайт. Очередке тургула, очередке жазып койсоң, ал очередке турганга эми очеред жок. Силерден бай адамдар кире албайт, силер каякта силерге места дейт. Ал бүтө пул бар заман болуп калды. Пулу жоктор кире албайт, пулорлор кирет. Баткен облусунда мамлекеттик мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин аздыгынан улам миңдеген жаш жеткинчектер балдар бакчасына бара алышпайт. Мамлекеттик балдар бакчасы болгон менен бир орунга 2ден бала кабыл алынгандыктан бош орундар жок. Ал эми менчик балдар бакчасына ар бир бала үчүн 3000–3500 сомдон акы төлөөгө көпчүлүк ата-энелердин чамасы жетпейт. Менчик бала бакча иштеткен жеке ишкер биринчиден өзүнүн балдарын бакчага киргизе албай, жеке менчик бакча ачканын айтат. Баткен областында Алтын Уя балдар бакчасы 2018-жылдан баштап иш жүзүнө алып келатат, улантып келатат. Бул 2018-жылда биздин ушул бала бакчанын ачканыбыздын себеби Баткен областында бала бакча жетишсиздигинен. Мен өзүм 3 баланын энеси, 3 баланы тарбиялап келем. Карап көрсөк, балдар бакча жетишсиздигине биз жакшы шарты менен Баткен областында да мындай көрүнүктүү, келгенде дагы мындай сырттан келген конокторубуз деле караганда мындай сыймыктана турган бир заманбап кылып ачтык да ушул эменичи. 120 орунду 10га жакын тарбиячылар иштеп келишет, баары жардамчылар менен. Баардык шарты ыңгайлуу. Анан мен ойлойм да, мага окшогон ата-энелер деле мындай же садикке бере албай, бала бакча жетишсиздигинен көп ата-эне кайрылат да, ушул күнгө чейинчи кайрылып ана ошол ата-энелердин дагы балдарын тарбиялап келебиз да. Баткен облусунда 193 мектепке чейинки билим берүү мекемеси бар. Алардын 166-сы мамлекеттик балдар бакчасы болсо, 27-си жеке менчик. Мындай жагдайда облус тургундарына балдарын мамлекеттик бакчага орноштуруу кыйынчылыктарды туудурат. Бүгүнкү күндөгү ошол бала бакча маселеси шаарда аябай дагы эле оор бойдон десем жаңылышпаймын. Себеби бүгүнкү күндө кезекте тургандар аябай көп. Өзүңөр билгендей, шаарыбызда 4 мамлекеттик балдар бакчасы бар. Ал балдар бакчасына 950 бала камтылган. Бул шаарыбыздагы Алтын Бешик, Өрүкзар, Кызыл жол кварталында Денектай, анан ошол эле мезгилде Актилек балдар бакчасы бул Булак башы кварталында жайгашкан. Шаарыбызда дагы бир жакшы жаңылык, мындайча айтканда 30 жыл ичинде биринчи жолу республикалык бюджеттен 140 орунду балдар бакчасы курулуп бүттү. Бүгүнкү күндө ошол Ак Жолтой балдар бакчасы жетекчиси бекилди. Буюрса, мына дүйшөмбү күндөн баштап толук кандуу иштей баштайт. Бул дагы шаарыбыздагы ошол балдар бакчасыга болгон элдердин кичине болсо дагы көйгөйүбүздү чечет деген ойдобуз да. Бул мындай айтканда Кызыл жол кварталынын толук кандуу проблемасын чечип калат. Бирок ошол эле мезгилде ошол бакчага же болбосо Данектай бакчаларына Баткен шаарынан дагы балдарды алсак болот да. Баткен шаарында жеке менчик бала бакчалардын шарты жакшы дегенибиз менен логопед, балдар үчүн психолог сыяктуу атайын адистер жок. Ага карабастан жергиликтүү жашоочулар менчик балдар бакчасына наристелерин берип, түзүлгөн шарттарына ыраазы болуп келишет. Жеке менчик садикке бергендин себеби бул жакта частный садиктер баары бир өзгөчө карашат да. Анан госсадикке берейин деймин, бирок госсадикте бизде бала көп, анан места дагы толуп калган үчүн бир группада балдардын саны аябай көп да. Анан тарбиясы дагы жетишпей калабы воспитательдердин деп тарбиячылар. Ошон үчүн мен жеке садикти тандадым. Статистика боюнча
Облуста 56.603 мектепке чейинки балдар бар. Алардын 59.559 бала бакчага барат. Калган 37.044 бала бакчага муктаж.